түс деген эмне? Мисалы биз бардык түстөрдү көрө алабыз. Көк түстөрдү, көк, жашыл, кызыл жана башка булардын арасындагы түстөр болсун, мисалы дейли фиолетовый дагы, кызгылт, башка түстөрдү көрөбүз. Ошол түстөрдү биз кандай көрөбүз, мисалы? Ойлонуп көрсөк керек, көпчүлүк эле адамдар эмне үчүн бул, мисалы, бул жер көк түстө? Эмне үчүн бул жер, бул шарик, нейтрон сары түстө? Ушул сыяктуу жана башка түстөр эмне үчүн бизге ушундай болуп белгилүү бир түстө көрүнөт деген суроо. Аны түшүнүш үчүн биз биринчиден атомдун структурасын үйрөнүшүбүз керек жана адамдын мээси, адам түстөрдү негизи кантип кабыл алат, ошол жөнүндө билишибиз керек болот. Алгач биз бизге түшүнүктүү болгон жеринен баштайлы, адамдын мээсинен баштайлы. Мисалы, биз үндү кантип угабыз? Үн дагы, мисалы, толкундар, туурабы? Абанын толкундары келип кулагыбызга тийгенде, кулагыбыздын ичиндеги барабандар, мисалы, кыймылдап туруп, алар электрикалык сигнал чыгарат дагы, мээбиз ошолордун кыймылы боюнча үндү сезет. Көрүү дагы ошондой эле. Көзүбүзгө бир жарык келет, бир нурлар келет, мындай болгон нурлар келет. Ошол нурларды биз көзүбүздүн ичиндеги биздин сенсорлорубуз бар. Бул жерде көз болсо, көздүн ичиндеги ушул нур, ар бир нурга жараша көзүбүздүн ичинде сенсорлор кыймылдайт. Ошол кыймылдаганда электрикалык нервдерибизде сигналдар пайда болот. Ошол сигналдар менен биз түстөрдүн айырмасын байкайбыз. Демек, бул нурлар кандай болот? Биринчи, бул нурлар өтө кызыктуу тема. Себеп дегенде бул бардык нерсенин, атомдордун дагы өзөгүн түзүп калат. Мисалы, нурлар менен университеттин химиясын окугандар болсо, анда мисалы квантум теория деген бар. Ошол квантум теорияга барганда, мисалы, зат менен нурдун айырмасы барбы? Деги эле зат эмне же нур эмне? Экөө бирби, экөө бөлөкпү деген суроолор бар. Ошондой кызыктуу суроолорго ошондой нерселерди үйрөнсө болот. Азыр биз бул жерде нурларды үйрөнөлү. Ар бир нурдун өзүнүн толкунунун узундугу бар. Мисалы, ошол нурлар эмне болот? Мисалы, биз бир нур келди. Нур келип туруп, биздин бул жердеги электронго тийди. Эскерте кетсем, кызыл түстөгүлөр булар электрондор, сары түстөгүлөр нейтрондор жана көк түстөгүлөр протондор. Протон менен нейтрон атомдун ядросун түзөт. Ал эми электрондор алардын айланасында айланып, ушундай айланып жүрөт. Мисалы, бул атомдор билебиз, бардык эле атомдор биякта кычкылтектен башталып, мисалы, биякта башка кайсы суутектер бар. Ушул бардык көмүртек, суутек, темир, жез, билбейм, аргон, ушул бардык азыр бул жерде 118 элемент белгилүү экен. Ошолордун бардыгы ушундай структура, болгону бир аз чоңураак болуп кете берет. Ошолор түстү кантип чыгарат? Мисалы, биз бир эмненин түсү бар, мисалы, дейли азият кандай түс бар? Алма кызыл түс. Алма эмне үчүн кызыл? Мисалы, туурабы? Же болбосо дейли такта эмне үчүн боз түстө? Анда мындай болот. Күндөн толкундар келет бизге, күндүн нурлары келет дагы. Ошол нурлардын бирөөсү минтип электронго тиет. Электронго тийген учурда бул электрон өзүнүн ушул биринчи катмарда айланып жүргөн кийинки катмарга чыгат. Кийинки катмарга чыгат дагы, кайра артка кайра түшөт. Бул кайра артка өзүнүн ордуна түшкөндө, бул кайра бул жака бир нур чыгарат. Кечиресиздер. Бул жака кайра бир нур чыгарат. Мисалы дейли, ошол кайра кайткандагы чыккан нур болсо, башка түстө болуп чыгат да. Мисалы, бул жака бир түс кирсе, бул жактан башка түс чыгат. Эмне дегенде, бул ар бир кирген нурдун энергиясы, чыккан нурдун энергиясы бар.
Kirgen nurun energiyası, bunun energiyası birinci de koyalı, bu çıkkandı ikinci de koyalı. Birinci kirgen nurun energiyası ikinci çıkkan nurun energiyasından çoğun болады. Себеп дегенде арадағы энергия bir электронду bir чоң катмарга чыгарып, кайра арткага түшүргөнү ошол жерде энергия кеткен болот да. Калганы түс болуп чыгат. Мисалы, демек, ушул чыккан толкун эмне болот? Биздин көзүбүзгө келет. Биздин көзүбүзгө келгенде аны биздин көзүбүз мээбизге өткөзүп берет. Мээ болсо аны узундугу мисалы бир канча дейли, бир канча ар башка узундукту, ар башка түс катары көрөт да биздин мээ. Азыр ал боюнча түстөрдүн спектрасы деген бар. Түстөрдүн спектрасын көрөлү. Түстөрдүн терезечеси деп дагы коет экен кыргызча. Бул жерде мисалы мындай бир толкун бар дейли. Нур. Ушундай нурдун биз жана көрдүк. Бул эмнесиге жараша эсептелинет? Мунун бул жердеги эң бул бийик жеринен бул бийик жерге чейин бир айланып өтөт. Ошол бир айланып өткөндөгү узундук бул толкундун характеристикасы да, мунун өзүнө таандык сапаты деп коелу. Бул жерде аралыктар мен туура эмес бир аз тартып койдум, бирок бул жердеги аралык менен бул жердеги аралык дайыма бирдей. Бул жер менен бул жер бирдей. Жана бул ушундай темп менен бизге те алыстагы күндөн бери ушинтип келатат. Күндөн бери ушул аралыкты сактап, өзүнүн аралыгын жоготпой бизге келет. Мисалы, ушул аралык канча болушу мүмкүн? 1 метрби, 1 сантиметрби, же билбейм, 1 миллиметрби, же 1 километрби? Ал толкундар ар кандай аралыкта келет, анын баары бар. Бирок биздин көргөн толкундар болсо, мунун аралыгы мисалы 400 нанометрден азыр 350-400 деп коелу. 400 нанометрден азыр мен латын тамгалары менен жаза алдым. Кириллица менен жазалы. 400 нанометрден чагылап айтканда 800 нанометрге чейин болот. Нанометр деген билебизби? Мисалы дейли миллиметрди билебиз биз. Сантиметр, метр, туурабы, дециметр сыяктуу. Сантиметр болсо бул метрдин 100дөн 1 бөлүгү, же 10дун -2 десек, метрден 100 эсе кичине. Миллиметр бул 1000ден 1 бөлүгү, 1 метрдин, мисалы, мындай 1 метрдин 1000ден 1 бөлүгү 1 миллиметр. Нанометр болсо бул 1 метрдин -9, ошондо 1 метрди 1 миллиардка бөлгөндө 1 нанометр 1 метрден миллиард эсе кичине. Демек, биз көргөн толкундар 400 нанометрден 800 нанометрге чейинки аралыкта, узундукта болот экен. Мына бул жерде биз түстөрдүн, нурлардын спектрасын көрүп турабыз. Бул спектрада биз көргөн нурлар мына бул кичине аралык. Бул жерде кызыл менен белгилеп койдум. 400дөн мисалы биякта бир аз 380ден башталып аткан сыяктуу 800гө жетейин деп турат. Ушул аралык бул узундукту жакындатып караганда мындай кичине эле аралыкта калып калды да. Бул жерде башка мисалы гамма нурлар бар, рентген нурлары бар. Булардын узундуктарын салыштырсаңыздар, мисалы, бул ушунчалык эле боло турган болсо, булар канча эсе региону чоң. Биякта дагы бул бүтпөйт, бирок бизге азырынча аларды жөнүндө көп маалымат билбейбиз. Же аларды биз көп окубайбыз десек болот. Мисалы, бул кайсы нурлар? Демек, бир толкун келди. Ушул аралык, бул чокусунан баштап кийинки чокусуна чейинки аралык 400 нанометр болсо, биз аны фиолетовый түс деп көрөбүз. 450 нанометр болсо, мисалы, ушул аралык 450 болду. Демек, биз муну көк түс деп көрөбүз. 550 болуп аткан болсо, биз жашыл түс деп көрөбүз. Соответственно, 700 деп келе турган болсо, мисалы, 700 нанометр болсо аралыгы, биз аны эмне деп көрөбүз? Кызыл түс деп көрөбүз.
Эгер бул аралык 1 метр боло турган болсочу, ушунча кичинеден биз 1 метрге чейин мындай чоң аралыкка чейин өтүп кетсек, аны биздин көзүбүз көрбөйт жана биз кулагыбыз дагы укпайт, анын башка нерсебиз дагы сезбейт. Биз аны эмне кылабыз? Биздин радиолор билет аны. Мисалы, радиолор, телевизорлор, башка радарлар ушул немелерди колдонот да. Миллиметрден баштап метр болгон аралыктагыларды биздин радиолорубуз ошол толкундарды сезет. Биздин мисалы радионун антеннасы ушул толкунду кармаса, биздин антеннабыз, көзүбүз, биздин антеннабыз болсо, бул майда өтө кичине болгон, нанометр узундукта болгон толкундарды кармайт. Макул, түшүндүк, күндөн нурлар келет экен, бирок биз айтып кеттик, мисалы, күндөн дедик, көп нурлар келет экен, туурабы? Бирок эгер күндөн ошончо нурлардын баары келсе, эмне үчүн биз күндө сары көрүп атабыз же ак аралаштырып көрүп атабыз дагы? Эмне үчүн биз мисалы күндүн нуру эмне үчүн эмне эмес дейли, эмне үчүн жашыл эмес, эмне үчүн сары эмес, эмне үчүн кызыл эмес, туурабы? Мени угуп түшүнүп кетип атсаңар, Азат, эмне үчүн сары эмес, эмне үчүн кызыл эмес күндүн нуру? Себеп дегенде, бул мен бияка бергенче силерге дагы суроо болсун деп айттым. Мунун себеби ак болуп, күндүн нурлары бул ак нурлар. Ак нур деген эмне? Бул ак нур баардык толкундардын биригүүсү. Мисалы, бизде бир фиолетовый толкун келатат күндөн жашыл толкун келатат, күндөн дагы оранжевый, күндөн башка дагы билбейм, кызыл түстөр келсин. Ушулардын баары бириккенде бизге ак түстү берип калат да. Булар бирикти, ак түс чыгып калды. Ошондуктан биз ак түстү көргөндө бул баардык түстөрдүн бирикмеси деп билсек болот. Эгер бир ак нурду көрүп атсаңар, аны кайра өзүнүн ичиндеги оригинал түстөргө бөлсөңөр болот. Кантип бөлсө болот? Бизде призма бар. Бир призманы алып туруп, призма бул нурду бул жагынан бере турган болсоң, наркы бетинен ар бир нурду өзүнүн бөлүп чыгарып коет. Мисалы, ак нур кирип атат, кызыл нур, сары, жашыл, фиолетовый болуп нурлар бөлүнүп чыгып атат. Биз муну жашоодо кайсы жерде көрөбүз? Жамгыр жааганда же башка учурларда, мисалы, асан үсөн деп коебуз, туурабы, кыргызча, орусча радуга деп. Анда эмне болот? Жамгырдын толкундары бар. Азыр мисалы дейли, мындай жамгырдын толкуну тартканы жер калбаптыр азыр. Жамгырдын тамчысы, толкун эмес, тамчы. Жамгырдын тамчысы бар. Ага бул жактан ак түс келет дейли. Ак түс келе турган болсо, андан эмне чыгат? Бул дагы бир аз призма катары иштеп кетет дагы, кээде тамчылар дагы. Бул жактан кызыл түс өзүнчө, жашыл түс өзүнчө, көк түс өзүнчө жана башка болуп, мындай болуп түстөр өзүнчө бөлүнүп калат, анан бизге асан үсөн деп көрүнөт. Ошол эле бизге эмне болуп атат? Бизге күндүн нурунун баардык түстөрдү камтыганын бизге далилдеп берип атат. Муну дагы башка призмалык касиети бар заттар менен кылып көрсөңөр болот. Дагы бир эскерте кетчү нерсе, баардык эле учурда нурлар атомдун ичинен чыга бербейт. Баягы биз алдыңкы көрсөткөн диаграммада мисалы эмне болду? Азыр бул жерде күндүн нуру келди, бир нур келип, электронду чыгарып, кайра түшкөндөгү чыккан нур көзүбүзгө түс болуп көрүндү. Бул биринчи вариант. Ал биринчи вариант болчу. Экинчи вариант кандай? Экинчи вариант боюнча белгилүү бир кандайдыр бир объект бар. Эмне зат болсо болсун, мисалы, баардык биз көзгө көрүнгөн баардык заттар болушу мүмкүн. Ал жака нур келет. Азыр ак түстү тарта албаган үчүн актын үстүндө мындай эле берип коелу. Бул ак түс деп коелу. Менде бир идея келип кетти.
Biz birinci karаны тарта турган болсок, мунун айланасын карага тартып алалы. Бул бир объект деп коелу, белгилүү бир зат. Эмне зат болсо, бизге азырынча белгисиз, бул кандайдыр бир зат. Кайсы зат болсо боло берет. Буга ак нур келет. Ак нур келип тийгенде, ак нурдун ичинде бардык түстөр бар турабы. Демек, анын ичиндеги бардык түстөр мынтип бул жагынан чыгып кете берет кайра. Же чыгып кетет, же өткөзүп бериши мүмкүн, же болбосо көпчүлүк учурда булар калың болгондугу үчүн ошол эле заттын кийинкилеринде, биринчилеринен баштап туруп сиңирилип кетет. Ал өзүнчө бир тема, өзүнчө бир талкууга жарай турган тема. Аны кийинкилерде аракет кылабыз дейли. Андан кийин, эгер биз ушул затыбыз бизге кызыл зат болуп көрүнгөн болсо, кызыл алма боло турган болсо, анда ал кызыл түстү кайра артка өзүнөн чеките берет десек болот. Мисалы, өзүнөн артка чагылдырат, калган түстөрдү өткөзүп берет. Ак нур менен бардык түстөр келген болчу, жашыл, көк, сары баары келди, бирок баарын өзүнө алды дагы кызылды кайра чыгарып берди. Кызыл өзүнө кирбей туруп эле бул жерден кайтып кетти. Чагылышып кетти. Демек, ошон үчүн бизге алма кызыл болуп көрүнөт. Жана башка бардык заттардын түстөрүн ошентип түшүндүрсө болот. Мен бул темада толкундар, атомдун структурасы жөнүндө бир аз кеп болду. Толкундар бул өзүнчө талкууга алына турган жана химиянын өзөгүн түзө турган темалардын бирөөсү. Физика, химия болсун, бардык илимдердин, бардык заттардын өзөгүн түзгөн нерселердин бирөөсү болот. Ал жөнүндө болсо дагы кызыккандар болсо, толкундар боюнча өзүнчө бир видео кылгандан кийин аракет кылабыз.